Ардактуу көрөрмандар, көрүп жатканыңыз НТС телеканалы таң шоуга берүүсү. Биз болсо программабызды улантабыз. Азыркы учурда жалпы көрөрмандарды, бизди көрүп жаткан көрөрмандарды экраныбызга чакырып, анан таңкы пайдалуу көнүгүүлөрдү биз менен биргеликте жазаңыздар дейбиз. Себеп дегенде таңкы көнүгүүлөрдү дайым өзгөчө нукта биздин көрөрмандарга тартуулап келген. Кезектеги биздин дайымкы коногубуз Айсал Кынайым бизде конокто. Саламатсыздарбы? Кутмандаңыз менен кандайсыз? Канчалык конференцияга барбайын, эң негизгисилер бул деген дем алуу дейт. Ошондуктан дем алуудан баштайлы. Бул деген адат болуп калсын. Капалабхати дем алуусу бул ички органдарды ойнотот экен дагы, ойготуп, анан ошол нукта биз деген арыктабанга да жардам берет экен. Ошо менен кошо өпкөнүн бүт толугу бою иштеши. Мурдубуздун таноолору менен иштейбиз. Дем чыгарганда ичибизди кысабыз, дем алуу өз нугунда болот. Кеттик. Дагы он жолу менен. Дем чыгарып туруп кармап турабыз, канчалык биз чыдаганга чейин, Жакшылап дем алабыз, бир таноону басабыз дагы, ошол эле дем алууну баштайбыз, кеттик. Дем чыгарганда ичибизди кысабыз, дем алуу өз нугунда болсун дагы, 1-5 ирет дагы. Демди чыгарабыз да кармап турабыз. Дем алабыз, таноону алмаштырабыз, кеттик. Дем чыгарып кармап турабыз. Жакшылап дем алабыз. Эмки дем алуу бул деген дем алууну ичибизден өйдө баштап толтурат экенбиз да, дем чыгарганда өйдөдөн ылдый. Дагы. Өйдөдөн ылдый чыгарабыз. Бир чөйчөкчөнү толтургандай ылдыйдан өйдө. Эң сонун. Эми ушул эле дем алууну диагностика катары кылып көрөлү. Биз деген бир колубузду ийнибизге коебуз дагы, экинчи колубузду кабыргага коет экенбиз, Мындай, ылдый жагында. Ошол эле аракетте биз деген дем алууну баштайбыз. Дем алып көрөлү. Өз нугунда, азыр айтпай турайын. Эң сонун. Эгер дем алууда ийниңиз көтөрүлбөсө, сиз туура дем алатасыз. Эгер ийниңиз менен кошо өйдө ылдый көтөрсөңүз, бул деген туура нукта дем алуу эмес. Демек, демди ичке алыш керек, Ичке деле эмес, кабырганы сыртка карай түрткөндөй кылыш керек. Ошондуктан ушул дем алууну үйрөнүш үчүн, дем алганда биз билбейт экенбиз да, ушунча жыл жашап, 4 манжаны астыга, баш манжаны сыртка карай. Кеттикпи? Кабыргалардын ылдый жагына кармайбыз, ичибизди эмес, өйдөрөөк ичине алабыз. Сиздин кабыргаларыңыз таптакыр. Кабыргаларым могул жерде да. Мен боюм узун деп коесузбу? Эми дем чыгарганда биз деген кабыргаларды кысабыз. Бир губканы кыскандай, дем алууда бош коебуз. Дагы бир ирет. Дагы эле өйдөгө көтөрүлбөйбүз, сыртка карай. Дагы ийнебиз көтөрүлбөйт. Эми алмаштырабыз, баш манжаны астыга карай, 4 манжа сыртка карай. Кеттик, барбы? Дагы эле, ошол эле дем алуу. Дем чыгарганда манжаларды жакшылап кысабыз дагы, кабыргаларды кыйнап коет экенбиз, Дем алуу өз нугунда. Дагы. Дагы бир ирет. Дагы. Эң сонун. Колубузду түшүрүп шилтейбиз дагы. Эми жөн эле дем алып көрөлү. Эгер кичине кабырга сыртка карай анан далыбызга кетсе, биз деген ушул көнүгүүнү туура жасап, өз нугуна жеткиликтүү кылып, абаны, өпкөнү ачат экенбиз. Барбы? Күнүмдүк турмушта дайыма дем алганда деле ушуну адатка айландырып алсак болот, Эң сонун болот да. Эртең менен туура калабызбы? Ошол кыймыл аракетти жасап койсок, биз менен кошо биздин балакай жасаса,
өз нугунда дем алат экен дагы биз деген дем алуу өпкөмүнү жакшылап кандай десем көлөмүн ачкандай болуш керек. Биз үстүртөн эле дем алат экенбиз да. Анан ичке да жибере салсак туура эмес болуп калат. Ошондуктан чөйчөкчөнү толтурганда деле биз негизи ич деп айтабыз, ичибизге толтурабыз деп. Бирок негизги өпкөнү сыртка карай кабыргаларды ача тургандай кыймыл аракет. Анткени кабыргалар негизи бири-бирине жабышып, жакындап спазм болуп калат экен. Ошондуктан араларын ачканга жакшылап жакшы жардам берет экенбиз. Демек мен туура эле айтып турмун, Туура. Эң сонун. Эми ушул эле позицияда кабырга менен кошо ошонун араларын ачканга менен кошо төштүн булчуңдарын ача тургандай, анан остеохондроздон айрыла турган көнүгүүлөрдүн бири бул деген лента менен кыймыл аракет. Эгер үйдүңүздө лента жок болсо, халаттын куру болобу же сүлгүр болобу же ошондой эле жанакы кийимибизди алып эле чоек алып эле ушул кыймыл аракетти жасап койсоңуз болот экен. Биз деген 1-2 ирет өзүбүздү жакшылап муштумга түйүп алат экенбиз. Бирок Алиман сиз анча деле түйбөй эле койсоңуз болчудай дейм. Кичине узунураак. Анан бул позицияда колубузду артка карай. Абазга жеңилирээк болуп калабы деп ойлоп атам да. Тамаша. Бирок бул кыймыл аракетти белибизди ийбей туруп жасайбыз. Тескеринче ичибизди өзүбүзгө катып, жамбаш линиясын түздөп туруп, анан колубуздун эле кыймыл аракети менен жасайт экенбиз. Ошондо гана кабыргалардын аралары ачылат дагы, анан өпкөбүз да жакшылап иштеп, ошо менен кошо колубуздун кыймыл аракети булчуңдарга өтөт экен. Эгер бул кыймыл аракетти артка карай бел менен кошо жасап койсоңуз, тескеринче белиңиздин омурткаларына доо кетет. Дагы бир ирет артка карай. Эми ушул эле кыймыл аракетти артка карай, анан сыртка. Оң колду оң жакка, сол колду сол жакка. Диагонал кыймыл аракет менен дем алууну унутпайбыз. Өз нугунда узун-узун, терең. Дагы бир ирет. Сыртка карай, Абазга жакшы болот деп койдуп атам да, бирок моуну кичине төшүбүздү өстүгө карай тартып алсак. Кеттик. Мен ылдый жакта кармап турайын. Дагы белибиздин кыймыл аракети менен өтүп кетеби деп атам да. Эгер белибизди жакшылап кармасаңыз, көрдүңүзбү, өпкөгө карай, анан кабыргаларды ача турган, анан төштү мырзалардыкын чоңойто турган бирден бир кыймыл аракет. Ушул эле позицияда диагоналда калалы дагы, анан ылдый жакка, анан өйдө жакка эле кыймыл аракет. Дагы бир көздөй түртөбүз, өйдөнү. Эгер таптакыр белибизди ийип алып жасасак, тескеринче бул деген омурткалардын нагрузкасы болуп калат экен. Бел түз боюнча туруш керек. Түз боюнча туруш керек. Дагы өз нугунда тура турган белдин акфалы болуш керек да. Түздесе эле таптакыр артка тартылып калбайбы. Бул дагы биздин кандай десем, өз кыймыл аракети эмес да. Дагы бир ирет. Эң сонун. Колубузду астыга карай шилтеп коебуз. Эми кичине бир муштумду алабыз дагы. Артка карай оң колубузду көтөрөбүз, ылдыйга карай сол колубузду. Анан алмаштырабыз, сол колубуз өйдө жакка, анан астыга карай бир үстүбүздө бир куполду тарткандай, тегерекче. Дагы бир ирет. Эгер жеңилдик болотса, дагы бир сыйра муштумду түйүп койсок болот, бирок дагы эле белдин кыймыл аракети эмес, бел жакка иштебейт, тулку боюсунун өйдө жак кабыргалардан өйдө иштейт экен. Ошондо кыймыл аракет биз деген жанакы боз үйгө кирип кеткендей кылып, купол деп айтпаймынбы? Дагы алмаштырабыз. Сол колубуз өйдө жакка, анан оң колубуз өйдө жакка. Дагы бир ирет. Ушул ленталарды дагы биздин операторлорго берип койсо жакшы болот эле. Колдору иштеп атып, ооруп калдыгы деп атам. Азыр жакшы, биздин операторлор бизге окшоп кылып атышат. Абдан жакшы. Эң сонун. Муштумдары чоң, колубуз артка карай, дагы ылдыйга карай. Эми диагонал катары кармап турабыз дагы. Ушул эле позицияда колубуз артка карай умтулат экен, муштумдар артка карай. Бирок чыканак түз. Чыканак түз. Чыканак түз дагы, анан ушул эле позицияда дем алуу астыда, дем чыгаруу оң жакта, дем алуу астыда, дем чыгаруу сол жакта.
Жок, дагы эле тулку боюбуздун үстү жагы иштейт, кабыргалардан өйдө тескеринче жамбаш линиясы ошол эле позицияда калышы керек. Бетонго куюлуп калгандай, ошо авазга жардам берип турайынчы. Дагы. Алдым кетмейин, үстүн дагы. Ошондо деген бул кандай десем, белибиз да ичкерет экен. Ошо менен кошо анан жанакы кабыргалардын аралары ачылат. Кан жүгүртмө жакшыраак болот. Ушул позицияда астыга коебуз. Колубуз кыйналып калды го, артка карай. Астыга карай. Артка карай. Астыга карай. Ушул кыймыл-аракет дем алуу, сыртка, өйдө. Ылдый түшүрөбүз, астыга карай, өйдө, ылдый, сыртка карай дем алуу, өйдө, ылдый, астыга. Дагы эле бул кыймыл-аракет кабыргалардан өйдө кыймыл-аракет, Дагы астыга карай, өйдө, ылдый. Демди чыгаруу өйдөдө, Демди ылдыйдан алабыз. Астыга карай дем алуу, дем чыгаруу өйдө, дем алуу. Дем алуу, дем чыгаруу. Эң son. Бул позициянын баарын таштайлы. Авастагы көчө кечинде чуркап койдум элем, бутум кыйналып атат. Чоюп бересизби дегенден ушул кыймыл-аракетти бар. Авазга окшогондор го, ылдый жакка же ошол эле позицияда сүлүүлүктөн айрылуу. Тизебизди бүгөбүз 90 градус. Арткы бутубузду согончокту сыртка карай, астыга умтулабыз. Арткы бут түз туруш керек. Түз туруш керек. Же түз турганга умтулуш керек, Эң негизгиси ниет. Ниет коюш керек, Түз болсун. Ушул позицияда калабыз, эми пружина самал кыймыл-аракет ылдый жакка. Дагы төштү астыга. Таптакыр эле белиңиз ооруп кыйналып атсаңыз, ылдый жакка умтула аласыз. Эгер баары жакшы болсо, согончокту сыртка карай эле тартат экенбиз. Дагы бир ирет тизебизди бүгөбүз, төшүбүздү астыга карай, дагы. Эми жамбаш линиясы астыга. Жок, өйдөдө калбайбыз, дагы. Дагы, алиман дагы. Астыга. Барбы? Эң сонун. Ушул позицияда колубузду астыга, эгер лента колуңузда калса, ошо ойдон калсын, анан дем чыгарууңуз сыртка карай. Тескеринче. Сиз дубалга. Дем алабыз, дубалга карай. Дем чыгарабыз. Дем алабыз, дубалга карай. Дагы тулку боюңуз, колуңуз эле эмес, алиман, тулку боюңуз кыймылдаш керек. Эң сонун, астыга карай өйдө. Алмаштыралы. Дагы бир ирет. Канчалык бутунга жакшы чогулса, ошончолук сыртка карай, артка, Эң негизгиси тизеңиз астыга карай умтулбаш керек. Ылдый жакка умтуласыз. Пружина самал кыймыл-аракет. Денебиз кичине көнсүн. Пружина самал кыймыл-аракеттин баары кичинекей амплитудада жасалыш керек. Тизебизди бүгөбүз, төшүбүздү астыга, жамбаш линиясындагы астыга. Кеттик. Эң сонун колубузду астыга, дем алабыз, дем чыгарабыз. Дем алабыз, дем чыгарабыз. Дем алабыз, тулку боюбуз менен, алиман. Дем алабыз, дем чыгарабыз. Белибизди чыгыртып атпайбызбы? Эң сонун, дагы бир ирет. Анан мен эң эле жакшы көргөн кыймыл-аракет бул соңку кыймыл-аракет деп ойлоп атам, Бул позицияда тизебизди сыртка карай бүгөбүз дагы. Бул согончогубуз астыга карай, согончокту астыга карай, тизебизди сыртка карай диагонал. Окшошол биздики. Окшошпой тургандай болуп Окшошот. Келиңиз. Аракет кылалы, эми айла жок. Эми сол жамбаш линиясына отурбай эле оң линияга отурабыз. Оң линия. Оң бутубуздун санына отургандай, Түзөлүп турган бутубуздун санына отургандай кыймыл-аракет. Барбы? Согончок биздин кандай десем, киндик линиясына, омурткалардын линиясында болуш керек. Жетпесечи. Дагы анда тизеңизди мага карай. Мындайынан, Дагы эң сонун. Эми астыга карай умтулабыз, чыканакка отурабыз. Же жатабыз. Барбы? Бутуңуз билинип атабы? Аваздыкы билинип атат го атам. Ооба. Эң сонун. Ушул кыймыл-аракетти 1-2 мүнөттө турсаңыз, эң эле сонун болот.
Анан бул кыймыл аракетке деген сколиоздон айрылам десеңиз, колуңузду сыртка карай. Эки колду, Эки колуңузду. Анан жан баш линияны кичине отургузасыз. Анан тескеринчи оң колуңуздун бир чыкананы ылдый өйдө көтөрүп туруп, анан ийниңизди ылдый түшүрөсүз. Кайра жан баш линиясы артка карай. Анан бул кыймыл аракет. Дагы. Оңго солго жок, жан баш линиясы кыймылдайт. Алиман билейбиз. Дагы. Эки жака, же Эки жака. Оң жака, сол жака. Алмаштыралы. Кеттик бутубузду. Биринчи бутубузду түздүп алабыз. Эң негизгиси тизеңизди сыртка карай арта. Тизеңер астыга карай тартылбайт, Алиман сыртка карай. Ушунчалык пайдалуу көнүгүүлөр экенин биздин көрөрмандар дагы сезсе, Биз менен кошо жасаса сезилет. Анткени деген бул көнүгүү негизи деген йогада айтып коет, депрессиядан, жаман уктоодон, анан деген кандай десем, бул позицияда жанакы бутубуз чарчап, чымырап, судороги деп коет го. Арылтат, Ошолордун баарынан арылтат экен да. Ошо менен кошо бул деген эгер согончок ичиңизге жетсе, ошону эле массаж катары кыймыл аракет. Ылдый жакта 1-2 мүнөт турабыз, дем алабыз, шашпайбыз. Эң негизгиси ичибизди согончокко жакындатып тартат экенбиз. Дагы анан төштү ал ылдый жакка астыга, Эми бирибизге абасы менен Алиман бирине тартылат. Эң сонун колубузду сыртка карай. Жан баш линиясын отургузабыз, анан ийниңизди отургузасыз. Эгер бутуңуз түзөлүп турган жерден ийниңизге отургузасыз, бүктөлүп турган жериңизди бул жан баш линиясын эле өйдө ылдый, Алиман билейбиз. Дагы абас жакшылап. Тескеринче жан баш линиясы, анан ылдый жака. Жок, сиз бул жака ийниңизди коесуз. Тескеринче жок, бүгөсүз. Анан жан баш линиясы коесуз. могул турган жакта. Ошондо деген кандай десем, бутуңузда чоюлат, ичиңизде жоголот, Анан бул позицияда каласыз. Эгер баары жакшы болсо, абазга карай, бул көнүгүү бутуңузду кичине түзөлүп турган бутуңузду өзүңүзгө тартып коесуз. Мен аракет көрөйүн, бирок болбой тургандай болуп. Карап көрүңүз. Эгер кыйындык жаратса, ошол эле лентаны аласыз, илесиз, анан тартып аласыз. Лента менен көрөлүчү. Абас барбы? Же жардам керекпи? Жардам керек болсо айтып коюңуз, дагы да өзүңүзгө. Жан баш линиясы тартылат. Бул жерден илесе болот. Бирок согунбош керек, Дагы ылдыйраак, төшүңүздү астыга карай. Эгер баары жакшы болсо, бул позицияда деген көбүчкөн линиясы деп коет. Биз көбүчкөн боло албасакчы. Көбүчкөндүн канзадасы экен да. Бул позицияда калабыз. Анан ошентип эле дем алып оң бутубузга, сол бутубузга жасап коебуз. Баары жакшы болсо, адаттагыдай эле эң жакшы көргөн кыймыл аракет. Алас. Буттарыма уруксаат бербесем өзү эле кыймылдап атпайбы? Эң сонун ылдый жакка умтулабыз дагы, кыймыл аракетти биз деген жанакы кара жоргону билип атпайбызбы? Ошого окшош эле кыймыл аракет. Чыканак сыртка карай, төшүбүз астыга карай, анан ичибиз менен кошо. Кыймыл аракет артка карай умтулганда биз омурткаларды тескеринче түздөйбүз дагы, анан бир жанакы топту айланып аткандай, эми сыртка карай, сол жака. Дагы. Анан бара-бара кичинеден ушул кыймыл аракет менен кошо бул көнүгүүлөрдү бүтүрүп койсок деле болот. Чыканак менен тизебизден тартылабыз, төшүбүздү астыга. Дем алабыз. Эми ичиңизде, анан төшүңүздү астыга. Биз деген омуртка линиясы түз болуш керек. Артка карай мен бул жактан көргөзүп коеюнчу. Бул позицияда тескеринче бүкүрөйбөй, төштү астыга, анан белиңиздин линиясы омурткалар менен кошо бир линияда болуш керек. Дагы. Анан ылдыйга карай. Дагы. Ошол эле кыймыл аракет менен кошо жан баш линияларым баары, белинин кыскарып калган булчуңдарын баарын тартат. Анан жанакы бутуңуз дагы иштейт.
Рахмат, чоң ыраазычылык билдиребиз. Сонун көнүгүүлөр болду окшойт. Биз менен чогуу жасаган көрүүчүлөр болсо дагы байкады окшойт. Денелери үчүн сонун бир машыгуу болду. Айсалкын Айымга өзгөчө чоң ыраазычылык билдиребиз дагы. Бүгүнкү таңкы көнүгүүлөрдү ушул менен бүтүрөбүз. Ал эми таң шоула берүүсү мындан аркы эфирин улантат. Бизден эч кайда алыстабай туруңуздар.